ушул жанагы Центара Голд менен Кыргызстан ортосунда түзүлгөн келишим тууралуу улантсак, сиз да мына жогоруда сөз кылып калдыңыз. Бул келишимди түзүүдө Кыргызстан утулуп калды. Эмне үчүн Кыргызстандын атынан сизди кол коет дегендей маалыматтар чыгып атат. Анан буга сиз кандай комментарий берет элеңиз? Бул келишимде биринчи колду Акылбек Сөмбекович Жапаров коюлду. Бул мен мамлекеттин атынан мүмкүнчүлүгүм да жок, андай мага Ыйгарым укук да жок. Укугум да берген эмес. Мен болгону анткени Кумторду башкарып аткан киши болуп, Центера мага жана доверенность дегенди берди. Ошо Кумтор Gold Company, анан деген Кумтор Operating Company, эки компания бар бuyakta. Экөө тең 100% Центерга карайт. Ошолордун атынан эле кол койдум. Анткени ошол компаниялардын акциялары кетип атат, ошого эле маалымат. Калган баягы келишимди Кыргызстан жагынан, Кыргыз өкмөтүнүн атынан Акылбек Сөмбекович Жапаров койду. Ошо туура эмес маалыматты берип атат.